Илим жана зикир. Илим 29. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: шайтан үчүн бир алым, ибадатчыл 1000 кишиден оор жана күчтүү деди. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: шайтан үчүн бир алым, ибадатчыл 1000 кишиден оор жана күчтүү деди. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: шайтан үчүн бир алым, ибадатчыл 1000 кишиден оор жана күчтүү деди. Тирмизи. Пайдасы: шайтан үчүн ибадатчыл 1000 кишини азгыруу жеңил да, динди түшүнгөн алымды азгыруу кыйын. Ыкластуулук 33. Абдуллах бин Амр бин Ас радиаллаху анхума риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде Алла Таала өзүнүн момун пендесинин жакшы көргөн адамын алып кетсе, ал ага сабыр кылып, Алладан гана сыйлык, сооп үмүт этип, ага буйрулган «Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун» деген дуаны окуса, Алла аны бейиш менен сыйламайынча башка сыйга канааттанбайт. Абдуллах бин Амр бин Ас радиаллаху анхума риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде Алла Таала өзүнүн момун пендесинин жакшы көргөн адамын алып кетсе, ал ага сабыр кылып, Алладан гана сыйлык, сооп үмүт этип, ага буйрулган «Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун» деген дуаны окуса, Алла аны бейиш менен сыйламайынча башка сыйга канааттанбайт. Абдуллах бин Амр бин Ас радиаллаху анхума риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде Алла Таала өзүнүн момун пендесинин жакшы көргөн адамын алып кетсе, ал ага сабыр кылып, Алладан гана сыйлык, сооп үмүт этип, ага буйрулган «Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун» деген дуаны окуса, Алла аны бейиш менен сыйламайынча башка сыйга канааттанбайт. Насаи.